Эми жаңылыктарды, видеолорду оригиналын Москабар видео Telegram каналына жүктөйбүз. Ошол жерден көрсөңүз, көчүрсөңүз, комментарий калтырсаңыз жана лайк басып жактырсаңыз болот. Ассаламу алейкум жалпы мекендештер. Сиздер менен кайрадан эле Москабар. Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздарбы. Москвадагы маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Бирден лайк басып колдоп кетиңиздер. Бүгүн дагы Россиядагы мекендештерге тиешелүү жакшы кабар бар. Строгинодо мигранттарды сабап тээп рейд өткөргөн омондор боюнча Өзбекстан Россиянын тышкы иштер министрлигине эмгек мигранттардын укуктарынын бузулушу боюнча нота жөнөттү. Москванын Строгино метросундагы омондордун рейд учурунда уртокмокко алган видеосу коомчулукту нааразы кылып, мигранттардын сабалышы укуктук жактан каралышы керек экенин тастыктады. Өзбекстандын элчилиги Орусиянын тышкы иштер министрлигине Москвадагы рейд учурунда күч органдары эмгек мигранттарына орой мамиле жасап, кемсинткен акыркы кырдаал боюнча нота жөнөттү. Мындай нерсе мамлекеттер ортосунда достук мамилелерге таптакыр туура келбейт деп билдирди Өзбекстандын министри. Кече күнү шейшембиде Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги Орусия тарапы менен миграция маселеси боюнча кезектеги жыйынын өткөрдү. Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, Өзбек тарап Россия Федерациясынын аймагында бир катар учурларда Өзбекстандын жарандарына карата уруксатсыз текшерүүлөр, сыйлабастык жана орой мамиле жасоо тууралуу билдирүүлөр тынчсыздануу жаратаарын белгиледи. Бир күн мурун Москвада ОМОН кызматкерлери Коргоо министрлигинин Строгино районундагы мекемелеринин биринде жайгашкан эмгек мигранттар үчүн жатаканада катаал рейд жүргүзүшкөн. Күбөлөрдүн айтымында тартип сакчылары аларга орой мамиле кылышкан. Алар эркектерди бөлмөлөрүнөн кууп чыгышкан. Ал эми кээ бирлерин тепкилеп, анча-мунчаларын бетке чаап жиберишкен. Видеодо мигранттарды кемсинткен сөздөр да угулат. Бул мыйзамсыз иштерди дагы керектүү органдар текшерип, мыйзам боюнча күнөөкөрлөр өз жазасын алсын деген максатта видеону болушунча таркатып коюңуздар. Көпчүлүккө жетсин. Уходи! Что ставите? Ты на улице! Вот, обезьяны, ёбаные! Быстрее, блядь! Бегом, сука! Вот, смотри, пошел, блядь! Бегом, блядь! Пошел, блядь! Вот, ты, сука, будь что! Что, блядь? Будь что, блядь! Что я идешь, сука? Ползи! Лево! Лево, лево! Быстрее, давай, скорость надо! Да. Бөтөн жерде жүргөндө эч бир жан оорубасын. Бирок кокус ден соолук сыркоолоп калса, ишеничтүү адистерге, өзүбүздүн кыргыз врачтарга эле кайрылган ыңгайлуу. Отрадный метросунун экинчи выходунан чыкканда эле кыргыздардын Медгарант чоң клиникасы ачылган. Ал жерде медициналык кызматтардын баардык түрлөрү бар. Шарттары өтө жакшы. УЗИ, ЭКГ, томографияга тартып, анализдердин баардык түрүн алышат. Башкысы өзүбүздүкүлөр. Москабардан келдик десеңиз, арзандатуулар дагы бар. Дареги жана номери экранда сактап жакындар менен бөлүшүп коюңуздар. Москвадагы мекендештерге жардам болсун. Москвада дагы ала качуу салты бар окшойт. Учурда бул ала качкандарды полиция кызматкерлери кармап, териштирүү иштери жүрүүдө. Москвада сатыкка
Квартиранын баасындагы холодильник чыкты. Анын баасы 8 миллион 300 000 рубль. 8 миллионов 300 тысяч. Кто-то скажет, это квартира в Москве, кто-то скажет, крутая тачка, кто-то еще чего-то, кто-то будет поливать нас грязью, но это холодильник Фиаба, и оно стоит того. Значит, цвета могут быть абсолютно разные. Холодильник внутри сделан из нержавейки, продукты тут долго сохраняют свою свежесть, об этом я уже несколько раз говорила, показывала. Размер 75 сантиметров. 90 сантиметров, винный шкаф, разные температурные режимы для разных сортов вин и морозильная камера с ледогенератором. Размеры этой композиции точнее 2,10. Цвета могут быть разные, я это уже говорила, смотрите, какие есть классные цвета. Но, опять же, цены пугаться не надо, потому что каждый прибор начинается от 1 миллиона рублей. Россиядагы мекендештер бири-бирине поддержка кылып, жардам берген Москабар телеграм группасына дагы каттала кетиңиздер. Ссылкаларды астына коюп койдук. Бүгүнкү кабарлар сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Бирден лайк басып, группалар менен таркатып, биздин каналга колдоп, катталып кетиңиздер. Канча да бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылсаңыздар, жигиттер жардам берет. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык, ар бирибиз ата мекенибизге эсен аман жетели. Жакшылыкта көрүшкөнчө аман жүрүңүздөр. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса, же өтүп кетсе, же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип турлайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москабардан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.